Саламатсыздарбы? Ушул жерден Камчыбек Ташиевка ушул обращениям жетип барат деген ойдомун. Камчыбек Ташиев ушул видеого көңүл буруп койсоңуз аябай жакшы болот эле. Азыркы жашоонун адамдары жанагындай өзүнүн күчүнө ишенгендер, ушундай бир алсыз, арсыз биздин кээ бир эркектер ушундай көбөйүп кеттир. Бирдек болсо эле коркутуп, бүркүтүп, сени палан кылып берем, сени түкүн кылып берем деп. Ушул жанагы бир жесткий бир мыйзам болсо ушул нерсегечи, ушул нерсе такыр кайталанбай турган болуп, мындай зордук, зомбулуктар сиз айттыңыз эле, 2 жыл мурун, 1,5 жыл мурун сөз берген элеңиз, эч кандай чорнуйлардын заманы болбойт, криминалский эч кандай заман болбойт, ондой адамдар таптүмүрү менен жоголот деп сөз бердиңиз эле. Жок, наоборот, Камчыбек Ташиев көбөйүп кетти. Аябай коркутуу, үркүтүүлөр. Кечеки эле окуяны өзүңүз күбө болдуңуз. 28 жаштагы балабызды кандай мыкачылык менен өлтүргөнүн карап турсаңыз, ушундайлар көбөйүп кетти. Ушул нерсеге бир жесткайраак мыйзам чыкпаса, ошол нерсесин кайра эле кайталай берет экен. Bir 10 жылга же 15 жылга кесилеткен дагы ал адам bir 10 жылга жетпей эле 5-6 жылда чыгабы же айтор соттун оозун жабабы акча менен чыгып алып эле мен түрмөдөн чыкканмын, мен зекмин, мен түрмөнү көрүп чыккан, мен паламмын, мен түкүнмүн деп кыйын болуп эле келатат. Анан кийин дагы бир нерсени баса белгилеп айтып кетем, мен сизге алдын ала айтамын. Мени дагы ушундай коркутуулар кылып атат. Сен жагыңы жаппасаң палан кылып берем, сени түкүн кылып берем, сенин 2 балаңды аяп атам деп. Мейли, мен чындыкты сүйлөгөн үчүн мени деле өлтүрүп кетсин. Ал нерсеге деле мен ыраазымын, өлтүрүп кетишинечи. Бирок ушул окшогон адамдарды коркуткан, үркүткөн адамдарды токтотпосо биз качанга чейин коркуп жашайбыз? Качанга чейин чорнуйлардын заманында, криминалдардын заманында жашайбыз? Ээн эркин жашабайлыбы? Азыр өзүбүздөн өзүбүз коркуп калдык. Качан мени эмне кылып берет экен? Ушу бассам турсам деле корком да, качан мени бирдеке кылып өлтүрүп коет экен? Эмне кылат экен деп коркуп жашап калдык. Ушул нерсеге бир жесткийраак бир чара колдонбосоңуздар болбой калды. Анан түрмөдөн чыкканы деле кыйын, мен мурун түрмөнү көргөм, мен зекмин, мен паламмын деп эле белген богун жеп атат. Анан кийин мына соттор дагы жакшы иштебейт. Акчаны алат экен дагы бир болбогон бир срок берип коет экен. 15 жылга, 10 жылга жетпей эле чыгып кетет экен. Кесип берет экен, кайра эле ошол адам чыгып алып, ошол нерсесин кайталап атат. Ошол нерсе кайталабай тургандай жестко мыйзам кылыш керек. Же биротоло ошондой мыкачылык менен өлтүргөндөрдү атууга өкүм кылыш керек, же биротоло жок кылыш керек, Кыргызстандын ичинен чыгарыш керек окшогон адамдаргачы. Мыкачылык менен өлтүргөн адамдарга бу Кыргызстанда орун жок. Же атууга өкүм кылыш керек. Ошондой бир мыйзамды ойлоп чыкпасачы, качанга чейин карапайым эл коркуп жашап келебиз биз Кыргызстанда?